Муртаза. Биз түз эфирде чакырып жатабыз. Анан ушул сиздин жөө жүрүшкө катышыңызга көбү таң калып, КСДП фракциясынан жалгыз келген депутат болду деп атат. Эмне себептен сиз катышып атасыз? Бул мен биринчи кезекте белгилеп коюшум керек. Бул СБК партиясынын же фракциясынын атынан чыккан жокмун. Мен жаран катары бул жерде чыктым. Анткени биздин коомго күчтүү журналистика керек. Анткени бул чиновниктерди дагы тазалап турат. Соңку окуялар, соңку соттошуулар бул журналисттердин өзүн чектөөсүнө алып келиши мүмкүн. Эгер соттошуулар улана берсе, анда журналисттер оор темаларды, курч темаларды жазуудан коркуп калышат. Негизи сапаттуу журналистика, калыс курч журналистика бул коомдун өнүгүшүнө, коррупция менен күрөшүүгө, тескерисинче бийликтерге чоң жардам берет деген ойдомун. Азыр эле ушул негизги жолдон жүрүш жасоого тыюу салып койду да, анан буга сиздин пикириңиз? Мен бул жакта эми жарандардын жанагы каттоосуна дагы чектөө койбогула, алар дагы баягы күнүмдүк тиричилик дейт. Менимче мына тротуар деле жаман эмес деп ойлойм. Анткени ал жактан дагы мисалы башкаларга биз мындай жүрүштөр зыян тийбеш керек деп ойлойм. Менимче тротуарда жүргөн деле жаман эмес. Жакшы эле жетчү жерге жеттик, өзүбүздүн пикирибизди ушул чакан тротуар аркылуу деле билдирсек болот деп ойлойм. Сиз буга чейин ушул журналисттик ишмердик аркылуу таанылгансыз. Анан азыркы бийликтин ушул журналисттерге карата миллиондогон доолорун, жанагындай аракеттерин кандай баалайсыз өзүңүз? Сиздин убакта ушундай болду беле, ушунчалык ири өлчөмдөгү доолор? Мен башынан айтып келдим, мындай соттошуулар, мындай доо арыздар туура эмес. Бийлик менен журналисттер, пресса, медиа коомчулук диалогко келиш керек. Журналисттер көп мындай коомго пайдасы көп. Ачык жазган, курч жазган журналисттерди тескерисинче бийлик сыйлаш керек деп ойлойм. Ал эми мурдагы убакка салыштырмалуу эми мына инкылаптан бери ушул Алмазбек Атамбаевдин башкаруусунда менимче жаман болгон жок медиага. Мына азыр гана ушундай нерселердин башталып атканы үчүн биз мына ушундай тилектештикке чыгып отурабыз. Бирок мунун арты менимче жакшы болбойт. Жакшы эмес жол. Ушул жогорку кеңеште дагы айрым депутаттар журналисттерге карата бир жемелөөлөрдү айтып кетти да. Анан бул жерде эми парламенттин орду дагы бар да, мисалы демократиялык коомду курууда. Анан калган депутаттардын, фракция лидерлеринин мындай кайдыгер турушун кандай баалайсыз? Мындай бир билдирүүлөр менен чыгыш керек беле, же алар өздөрүнүн оюн айтыш керек беле? Эми фракция лидерлерин же депутаттарды мен айыптаган туура болбой калат. Анткени ар бир депутат өзүнүн чечимине эл алдында, коомчулук алдында, шайлоочулардын алдында өзү жооп бериш керек деп ойлойм. Бирок партиядан партия алмаштырып, кайсы бийлик келбесин ошолорго кызмат кылып жүргөн адамдар журналисттерге кантип жазышты жана сөз эркиндиги тууралуу кандайдыр бир талап коюшту, бул менимче мындай туура эмес деп ойлойм. Бул мындай аша чапкандык. Сөз эркиндигине журналисттерге талап койгон адам өзү дагы акыктай таза болуш керек. Анан принциби жок, өзүнүн бизнесин гана гүлдөтүү менен алек болуп жүргөн, ошол менен саясатта жүргөн адамдар прессага талап койгону бул өтө уят иш. Дагы бир суроо, сиздин ушул маршка катышууңузга мындай тоскоолдук жаратып же катышпа деген сыяктуу талаптар болгон жокпу бийлик тараптан? Эч кандай андай болгон жок. Анткени бул менин жеке жарандык укугум. Чоң деле тоскоолдук жок. Менимче мына бийликтер деле, шаардык бийлик деле мындай шарттарды түзүп берип аткандан кийин мага деле мындай чыкпа, андай деген көрсөтүп болгон жок. Анткени ар бир депутат өзүнүн оюн эркин айтыш керек. Эгерде эркин айта албасак, анда парламентте отуруунун кажети жок деп ойлойм. Рахмат, ишиңизге ийгилик.